Саламатсыздарбы? Бүгүн биз инклюзивдик билим берүү жана гендердик теңчилик жөнүндө айтып беребиз. Инклюзивдик билим берүү бул билим алуу үчүн шарттарды жана бардыгы үчүн жеткиликтүүлүктү камсыз кылган өнүктүрүүчү процесси. Инклюзивдик билим берүү окуучулардын бардыгын эске алып, жана өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн шарттарды түзүп берет. Инклюзивдик билим берүү 8 принциптен түзүлгөн. Биринчиси адамдын баалуулугу анын жөндөмдүүлүгүнө жана жетишкендиктерине көз каранды эмес. Экинчиси бул ар бир адамдын сезүү жана ойлонуу жөндөмдүүлүгү бар. Үчүнчүсү бул ар бир адам баарлашууга жана өз пикирин айтууга укуктуу. Төртүнчүсү бардык адамдар бири-бирине муктаж. Бешинчиси бул чыныгы билим реалдуу мамилелердин шартында гана ишке ашат. Алтынчысы бул бардык адамдар тең туштарынын достугуна жана колдоосуна муктаж. Жетинчиси бардык окуучулар үчүн прогресс бул алар кыла албаган нерсе эмес, көбүрөөк алардын колунан келе турган нерсе болушу мүмкүн. Жана сегизинчи көп түрдүүлүк адам жашоосун жакшыртат. 2030 жылга чейин Бириккен Улуттар Уюму туруктуу өнүгүү боюнча 17 максат койгон. Анын ичинен биз 4-чү максатында токтоп кетсек. Ар тараптуу жана адилеттүү, сапаттуу билим берүүнү камсыздоо жана бардыгы үчүн окуу мүмкүнчүлүгүн түзүү. Эми сиздерге гендердик теңчилик жөнүндө айтып берели. Гендердик теңчилик бул эркек жана аялдын коомдогу жана жеке турмуштагы бирдей катышуусу жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнү билдирет. Гендердик теңчилик адамдын негизги укугу гана эмес, ошондой эле тынчтыкка, бак кубаттуулукка жана туруктуу өнүгүүгө жетишүүнүн маанилүү негизи болуп саналат. Кийинки туруктуу өнүгүүнүн 5-чи максатына токтосок. Гендердик теңдүүлүккө жетүү жана бардык аялдардын жана кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Сиздер менен болгон мен Анапия. Көрүшкөнчө, сак саламатта калгыла.